Бүгін Умраға учуп жатқанмын, 14 күнгө кичи хажга баратканмын. Тилекке каршы аэропортко келгенимде чек ара кызматы сиз уча албайсыз, мамлекеттен чыкканга чектөө коюлду деди. Мен сурасам, улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы Калмаматовду кармагыла жана бизге кабар бергиле деген маалымдама калтырган экен. Азыр мага улуттук коопсуздук кызматынын эки кызматкери келди. Учурда мени улуттук коопсуздук кызматына алып кеткен атышат. Эмне иш боюнча бизге маалымдама толук берген жок, эмне иш боюнча. Бирок бизди күбө боюнча күбө катары чакырып жатат экен. Эмне иш боюнча экенин биз билбейбиз. Ошондуктан азыр мына маалымат булактарында да чыгып кетиптир. Калмаматов кармалды аэропорттон депчи. Эч мындай тынчсызданууга себеп жок деп ойлойм менимче. Мен өзүм билем, ага экениме ишенем. Бардык мени колдоп аткан тарапташтарга, мекендештериме дагы бир аздан кийин силерге маалымат беребиз. Ошого чейин бул эмне болмас беле бул? Болду. Все это Да, в качестве свидетеля. Экен. В качестве свидетеля приглашается Куда? в приемную По какому ГКМБ. вопросу? В приемную? Да, в приемную Приемную ГКМБ. кому? На Джибек Джалу находится приемная ГКМБ. Там будет следователь. Он полностью ознакомит с делом, и я думаю, вопросы все снимут. Эми мекендештер, мына азыр болуп аткан иш-чаранын бардыгы 100% мыйзамсыз. Адамдын конституциялык укуктарын, эркиндиктерин ченөө бул. Вы сами полицейский? Мен айтып атам да. Мы мирно уезжали. Бардык мыйзамдар бузулуп атат да. Мына азыр декабрдын 1-ден баштап жаңы УПК күчүнө кирди. Бул жактан эми аны эске ала турган болсок, таптакыр баары мыйзамсыз да. Бирок мына биз барып азыр тергөөчүнө барып жолугабыз. Тергөөчүнө жолугабыз, вопросы. Везут на этой машине Honda CR-V, госномер B7886AG. Кстати говоря, эта машина за нами следила последние несколько дней. Говорят, что найти не могли. Вот мы приехали.